Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Мен Жумабеков Максат, биз жер көйгөй боюнча келгенбиз. Кайрылуу ошолдо. Ажыбекова Чолпон Африска аялдан биз жер алганбыз 2013 жылы. Ошо жерге азыркы убакка чейин бербей келатат, алдап келатат. Улам эле мына берем, ана берем деп коюп тыянак чыкпай жүрөт. Ошол боюнча кайрылат элек биз. 2013 жылы алганбыз ошо $3000. Азыр болсо ошол жерге $3000 дагы бербей келатат. Сотко дагы кайрылдык, сот болсо анын тарабына чечип берип койду да. Биз УКМКга дагы кайрылганбыз. УКМК болсо ошол Сокулук районунун сотуна жылдырып койду. Ошондой жок. Ажыбекова Чолпон бизге жерди берсе жакшы болмок да. Алдамчы болуп атасыз бизге. Жерибизди бербей атасыз. Менин айтарым азыр. Президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич бизге жардам берип койсоңуз жакшы болот эле. Ушул маселени карап койсоңуз жакшы болот эле. Биз ушу алдамчылыкка дуушар болуп абдан кыйналдык. Ушундай аферисттерге мисалы Ажыбекова Чолпон бизди алдап, биз аябай куурадык. Такыр жерге ээ боло албай калдык да. Жардам берип койсоңуздар абдан жакшы болот эле. Ошо жерге бир камап бир жазасын тартса жакшы болот эле. Биз дагы эчтеке ал жөн эле басып жүрөт. Биз болсо көрүнгөн жерде жашап, мындай балдарыбыз менен биз деле кыйналып атабыз. Бизге окшогон далай карапайым эл алданып атат да. 2014 жылы менин жолдошум айтып кеткендей, фундамент коюп 2017 жылы бул жер деген Динара аттуу жердин аялдын жери болуп чыккан экен да. Анан ал жерибизди алып алды да бизден. Бул фундаментибиздин куюп берем деп атат. Башка кишиге берген Ажыбекова Чолпонго карыз болгон Динара эже алып алды. Динара эжеге башка бирөөнүн эмесин алган жерди ал киши фундаментиңерди мен куюп берем, только Чолпон эже жериңерди берсин деп айтып атат да. Ал киши качкан жок, мынакей сотубуз болгондо да айтты. Бирок Чолпон эже мына сот болуп атканда бизге жанталашып келип, бизге ушу жер көйгөйүндөгү кайрылганбыз тиги Кубаныч байкеге. Ошол байке күбө болуп берип, бизге 4 соттук участок берген. Мынакей Военно Антоновкадан 295 контурдан 31 участокты берген. Кол коюп берип, нотариуска барып, моундай документ жасап берген да. Биз ошого ишенип, ал жерге фундамент куялы деп жатканда, Чолпон эже кайра куйбай кое тургула. Мен силерге башка жерден берем деди да. Башка жерден беребиз деп койло кайрып салып атышат. Сокулуктагы соттор мына деп эле кайра артка тартып салып атты бизди. Сурок давности чечилди, эч кандай бир толковый иштке чечилбейт. Ал эми Чолпон эже болсо, мына мояка сала берди деген решение болбой атат да, сала берсин деген. Чолпон эже болсо, мынакей мен силерге жериңерди бердим деп туруп, сот бүткөндөн кийин кайра качып кетти. Кайра башка жерден болуп атат, анан кайра башка күтүп тургула. Мен берем жериңерди, бир күнү телефонду алат, бир күнү албайт. Эже биз кайра жазгантабыз. Же дагы башка бирдеме болуп атат деп эле, ушундай эле. Эчтеке чечилбейт. Канча жыл болду ушундай эле. Жолдошум дагы 2 жолу операция болду. Мен дагы жүрөгүмдөн операция болгом. Мындай башка бир акча топтоп туруп анан өзүбүз эле үй сатып алалы десек, бизде шарт болбойт да. Кенче порог жүрөгүнүн. Мен болсо бөйрөктөн таш, постоянно операция болуп турам. Эгерде бизде ашык жакча болгондо ушу Чолпон эжеге кайыр садага кылып эле берип салмакпыз, чынын айткандачы. Аны бизге Аллахым экесе кылып бермек да. Түшүнбөй койду мына. Сарайда жаткан сүрөттөрүбүздү да көргөздүк. Жибергенбиз, ушундай болуп атат, жардам берсин десем, түшүнүп жок болуп атат да, болбойт. Азыр маселе мына Ажыбекова Чолпон деген африс аялды муну камаш керек да, буларды. Камаш керек. Сүрөтү мынакей, муногул. Бул көп адамдарды сыздатып жүрөт. Азыр эле сүйлөп кеткен балдарга менин көзүмчө доверенность жазып берип, участокты мен менен барып кошо берип, буларга рахматын айтып, анан мына үйүңөр менен куттуктайм деп куттуктап кеткен. Ал эми соттун акталып алгандан кийин соттун буларга жерди бердине кутулуп, кайра тааныбайм деп койду. Мына ошон үчүн ушул адамдардан абайлагыла. Ушул адамдар соттолуш керек. Соттолуш керек. Булардын бир эле жолу бар. Көп миңдеген адамдарды үй жайсыз калтырып койду. Ушуга көңүл бургула, урматтуу бийлик өкүлдөрү.